Азыр көргөн спектакль, оюңар кандай? Кыз ала качуу деген негизи бул салппы же бул терс көрүнүчпү кандай деп ойлойсуңар? Саламатсыздарбы? Биринчиден келгениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен аты жөнүм Ашматов Уланбек, теология факультетинин 2012 жылкы бүтүрүүчүсүмүн. Негизинен тасма чагылдырылышы аябай жакшы жандандырылып берилди. Проблема туура так чагылдырылган. Бул эми ар бир айылдагы көйгөйлөр, жалпысын айтканда тасманын аткарылышы мага жакты. Эми ушул маселени чечүү жолдору. Бул жерде аягындагы ошо мыйзамдын күчү бар экендиги көргөзүлдү да жыйынтыкка келгенде. Бирок тасмада көргөзүлдү, бул турмуштук реалдуу жашоодо дагы ишке ашырылса жакшы болмок. Демек сиздердин бул баштаган ишиңер айыл жергелериндеги студенттер достор көргөн болсо жана мыйзамдын күчү адамдарга таасирдүү экендигин сезген болсо, бул иштен ар ким өзүнүн туура жыйынтыгын чыгарат деп ойлоймун. Сиздердин иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Буга чейин кризистик борборлорду билген болсоңуз же азыркы учурда кайсы кризистик борборлорду билесиздер, ошто иштеп аткан? Андан кийин алардын ушу азыркыдай иштери туура деп ойлойсузбу? Ала качуу деген негизи бул жакшы көрүнүчпү же терс көрүнүчпү? Ала качуу деген бул негизинен терс көрүнүш. Бул салтыбызда бар дейт. Замандын, коомдун өзгөргөндүгүн биз ар дайым билишибиз керек. Демек ошол учурда ала качып келип бактылуу жашашкан болсо, бүгүнкү күндө дагы ала качып келсе бактылуу жашайт деген түшүнүк бул туура эмес да. Демек ал учурдагы заман башка болгон, бүгүнкү күндөгү заман башка. Бул жерде никенин шарты дагы кыздын ыраазычылыгы болуш керек. Эгерде ыраазычылык болбогон болсо, ал турмуш демек аягына чейин бактылуу болбой калышы мүмкүн. Кризистик борборлор жөнүндө айтып кетсеңиз, биз азыр айтып кеттик. Уккан билеңиз, укпадыңыз беле? Кризистик борборлор жөнүндө кабарым жок экен менин. Рахмат.